Assalomu alaykum Qirg'izistonliklar. Rossiyada, Amerika, Yevropada emgak qilib жүргөндөр бардыңар жаксыңарбы? Тинчсиңарбы? Алла Таала бардыңар үй бүлөңөргө тинчтик берип, Алла Таала Кыргызстаныбызды тинчтик кылсын, күчтүү өлкө кылсын. Мусулман өлкөлөрдө тинчтик болсун. Болгондо да Орто Азия тоже, Средняя Азия тоже тинч болсун. Кичине кайрылып кетем дедим эле. Бүгүн 4 апрель. Аллага шүгүр өмүр өтүп атат. Аябай тез. Мурда чыгарган видеомда көбү сүйлөптүр. Не кылып типа ради деньги мындан сүйлөп атасың деп. Мен акча үчүн сүйлөгөнүмдө, мен бул YouTube'га чыкпайт элем да. Во-первых, экинчиден мен Кудай көрүп турат, честно айтам да. Мен Кыргызстанда төрөлүп ошто. Кыргызстанды каным аккан да, жакшы көрөм да. Сүйөм, реалды сүйлөп мен айтып атам. Реальный патриотмун. Кыргызстанга күйүп келгенмин, күйүп кетем мындан кийин. Кудай берсе балдарыма ham шундай тарбия берем да. Окутам, Кудай берсе окутуп атам го. Ошого комментарий жазганда силерден суранчы, эми көп адам 90% жакшы сөздөр жазып атат. Мында негатив жазып болсо жакшы болот деп, ким жазган болсо мен 1-2 негатив жазып берем. 5 кол бир эмес да. Жакшы адамдар көп. Аллага шүгүр болгондо Кыргызстанда. Ошого кичине кайрылып кетет элем. Жакшы ниет кылайлык, туура ниет кылып өзүбүз жакшы болсок, ошондо биздин өлкө өнүгөт, көгөрөт, развитиясы күчтүү өлкө болот да. Кээ биркилери жазыптыр комментарийде, болбогон, болбойт, Кыргызстан жакшы болбойт деп. Это бекер сөз. Ана Сингапурду алайлык. Сингапур что такое? Кыргызстан 3-төн 1 болбойт да. Вообще кичине жер да. Ошол жака мына 70-жылдары премьер-министри келип ыйлаган да. Сингапурду шундай көтөрөм деген, шундай күчтүү өлкө болот деген. Азыр дүйнөдө Дубайдан кийин тура турган экономика стратегический объект да. Акча өтө көп турат, дүйнөнүн акчалары ошол жакта. Неге Кыргызстан боло албайт? Одан күчтүү болот, Кудай берсе көрөсүңөр Кыргызстан. Биз жакшы ниет кылайлык, дуа кылайлык, дуада неге Кудай берсе Кыргызстан путка туруп кетет. Иммигранттыктан ham кутулабыз көрөсүңөр. Биз күчтүү өлкөбүз, күчтүү болобуз. Жаңы курулуш Кыргызстан чоң болот, Кудай берсе. Ошого комментарийде пикириңер жазгыла, жакшы нелер жазгыла, силерден суранам. Мен шунча жылдан бери бирөөгө негатив сүйлөбөгөм да комментарий астына. Бардыңар, Аллага аманатсыңар. Алга Кыргызстан.